Саламатсыздарбы? Атайын пирамида телеканалы үчүн Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын күн тартиби программасы эфирде. Бүгүн пленардык жыйындын күн тартибинде көптөгөн маселелер бар. Адаттагыдай эле ар кандай маселелер саатында өлкөбүздүн эң маанилүү маселелери козголду. Мына ушул проблемалардын чечилиши тууралуу азыр танапис учурунда депутаттардын пикирин укмакчыбыз. Алмаз Сатыевич, саламатсызбы? Айтсаңыз, мына бүгүн ар кандай маселелер саатында сиз дагы мектеп бүтпөгөн мектептердин курулушу боюнча маселе козгодуңуз. Буга чейин бир нече жолу эле козголуп келген болчу. Эмне үчүн чечилбей жатат, ушул боюнча айта кетсеңиз. Эми өкмөткө кайрылып атам. Себеби мен дайыма барып эл менен жолугуш өткөргөндө ошол мектепке чейин бардым. Анан тиги мектептин жамааты менен жолугуштум. Чатырына жеткенде тиги каражат бүттү деп токтотуп коюшуптур да. Анан өзү 14-жылы башталган экен. Ошо 3 жылдан бери чатыры жабылбай, жаан-чыл, мына жаан, кар бардыгы толуп, тиги стройканын акыбалы эмне болуп атат эми эл деле түшүнүп калса керек да. Ошого мен сурандым эле өкмөткө. 5 миллион каражат кетет экен. Эми аягына чыгарбасаңар да жок дегенде чатырын жаап тургула. Тиги жараксыз болуп калбасын ошол стройка депчи. Макул дешип, убада берип, эртең бүрсүгүн мына акча которулду, мына бирдекелерди көрсөтүшүп, ушуга чейин калп айтып келишти да. Ошону мен кайра бүгүн көтөргөн маселе. Себеби ал жерде мектеп өтө керек. Мен барып көрдүм, балдары 3 смена окуйт экен. Бир орунга 3 бала отурат экен да. Ошо мектеп өтө муктаж экен мектепке. Анан быйыл ошол бүтпөгөн объектилерди бүтүрөбүз деп мындай ода беришип атат. 70% готовность болсо ошолорду бүтүрөбүз депчи. Эми ошого бул кирет. Ошол 70 ошол катарыначы. Эми быйыл ошону киргизгиле деп ошого мен бүгүн выступление кылдым да. Ошо быйылкыдан калып калбасын эми депчи. Ошол мектептин кайсы жерде, кайсы мектеп экенин айта. Насирдин Исанов атындагы мектеп. Көкбел айыл өкмөтүндө, Ноокатта. Жанар Кубанычбекович, мына Алыскы, Чаткал, Алай Коо, анан Чоң Алай райондорунда абал кандай болуп атат? Мына азыр кыш дагы созулуп кетти. Ал жакта тоют маселеси бар деп атышат. Көмүр маселеси кандай болуп атат? Ушул Алыскы өзгөчө чек аралаш аймактарга кар абдан калың түштү. 2 метрден ашын түшкөнү айтылып атат азыр. Бирок транспорт министрлиги, облустук бийликтер, өзгөчө кырдаалдар министрлиги элибизди мындай кароосуз калтырган жок. Колунан келишинче жардам берип, техникасын убагында жеткирип берип атат. Менин сунушум азыр ошол техниканын санын көбөйтүү жана ошол ал жерде эми билесиздер да, ушул мал менен теричилик кылышат, мал чарбачылыгы. Ошол жерге азыр колдон келишинче ушул Ош шаарынан же болбосо ушул облустун борборлорунан малга тоют чөптөрдү алышса, ушул техниканы берип, ушул региондорго жеткирип берүү жагынан өкмөт ошону колго алса жакшы болот эле деген өтүнүчүмдү айттым. Көп жерлерде кар абдан калың жааган. Азыр техникалар бир тараптуу гана жолду ачкан учурлар бар. Андан сырткары мына Чоң Алайда Жекенди айыл өкмөтүндө кайра эле жанагы куюн бороон болуп, кайра эле ушул жолду жаап, улам тазалап түнү күнү иштеп атышат да. Ошондой ошол жерде бир айыл өкмөттө 3 айыл бар. 3 айылдын турмушу азыр чындыгында мындай оор. Бирок мына свет өчкөн жери жок. Бирок ошо жол ачат, улам жабылат, ошондой бир мындай кырдаал болуп атат да. Талдык ашуусу бар. Ал жерде дагы өзүңөр көрдүңөр, өткөндө кара көчкү түшүп, 2 машинаны басып калып, мына милиция кызматкерлеринин жардамы менен чыкты. Азыр ушу өкмөттөн элге 2 эле жардам керек. Бул транспорт, жол тазалоо боюнча техниканы көбөйтүү жана тоютту жеткирип берүү элге. Өздөрү сатып алышат. Болгону ушул жеткирип берүү жагынан колго алса деген ойда. Азыркы кышкы учурда бийик тоолуу аймактагы элдин абалы кандай болуп атат, анан аларга кандай жардам керек болуп атат? Рахмат. Быйылкы жылы кардын көп жаашы менен бийик тоолуу райондордо кооптуу жагдай жаратты. Мына кечээ эле Чаткал районунда өзгөчө кырдаал киргизилди. Бул деген сөз абал кооптуу. Азыр жол каттам маселеси боюнча жаралып атат маселе. Эгерде ушул аба ырайы улана турган болсо, эртең тоют маселеси көтөрүлөт. Биз муну баштан өткөргөнбүз. Ошону азырдан ыкчам аракетти кылып, тоют, жол маселеси боюнча өкмөт мындай штаб түзүп, оперативдүү жумуштарды аткарсын деп биз сунуш берип атабыз. Бул жерде электр энергия маселеси бар, тоют жеткирүү маселеси болот, эртең эле карым катнаш маселеси болот. Ошондон улам бул орчундуу маселе катары көтөрдүк. Сунуштар болду. Сунуш берди, өкмөттү чакырып бугуу боюнча. Мен ойлойм, түштөн кийин ошо өкмөт келип, кыска бизге маалымат бериш керек. Азыркы акыбал кандай депчи. Мына Япониядан келген айрым
автоунааларда радиация чыккан болчу да. Анан ошол азыркы күндө ошол унаалар эмне болду? Кээ бир такталбаган маалыматтарга караганда радиация уланган унаалар запчасть катары сатылып кетти деген дагы маалыматтар бар. Негизи жана сиз айтып аткан эми запчастька сатылып кеткен деген мында маалымат жок. Ал жер атайын курулган жай. Бул боюнча өкмөттө премьер-министр тапшырма уже берилген министрликтерге, ведомстволорго бул радиациялык автоунааларды ПЗРО деп коет, пункт захоронения радиационный отходдорду көмө турган жер деп коет. Ошол жерге ушул автоунааларды толугу менен чыгарыш керек эле. Чыгарып анан жана дезинфекция деп коет, дезинфекциялык жуйттам автоунааны, анан кийин кайрадан текшерилмек да. Ошондон бүгүнкү күндө чечилбей келе жатыптыр. Ошону тез арада чечип бергилден мен ошону сурадым, сунуш катары. Ошо менен бирге ушул автоунааларга тиешелүү дагы бир маселе көтөрдүм. Бул 12 февралдын 2017 жылдан баштап 3-чү мамлекеттен келген автоунааларды бул жерде каттоого тыюу салынат да. Эми үчүн дегенде ЕС мүчө мамлекеттеринде атайын аккредитациядан өткөн лабораториялар бар. Анын техникасынан жалпы эме алып туруп маалымат берип, анан ошондон каттоот. Мен маалыматым боюнча бир айдын убакыт бериптир бул маселени чечиш боюнчачы. Алардын баасы бир $50,000 ашыгыраак дейт ка бир лаборатория. Ошону биз эми тез арада чечишибиз керек да. Мына коомчулуктага ар кандай сын пикирлер айтылып атат, жанагы автоунаалардын жана канча очередь тургандары. Эми ошолорго биз алдын ала бир жакшы шарттар түзүп берсек болмок да. Мына азыр сиз ар кандай маселелер саатында баш ооруткан мамлекеттик мүлктөр маселеси боюнча суроону койдуңуз. Ошол эле учурда өзүңүздүн сунушуңуз кандай? Менин сунушум бул жерде так. Ошол компаниялар, мамлекеттин үлүшү бар компаниянын жетекчилери сөзсүз түрдө жумуштан бошотулуш керек. Себеби мурда жылдап мамлекеттин бюджетине пайда алып келген компаниялар азыр туруп эле бүт миллион миллиард деген зыянды алып келип калды да. Бул мамлекетке ошо зыянды келтирип атат. А мисал катары мен мына коргоо министрлигинин карамагында Семетей деген мейманкана бар, 7 кабаттуу. Ошол бир жылда 50,000 сом бериптир. Уят да. Бул бир күндө 50,000 сом түшө турган мейманканалар. Бир да мейманкана жабылгандыгын мен уккан эмесмин. Андан чыгарып мына пансионаттар канча деген бардыгы миллион миллиард деген зыяндарды учуратып атат. Буну кандай мында баягы түшкөн каражат кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетип атат деген шек барбы? Менде жеке менин оюмча ошондой шек бар. Себеби ошол эле компаниялар мурда пайда берчү да бюджетке. Табалды Гафурович, ар кандай маселелер саатында шайлоо астындагы саясий бир жагдайлар боюнча сөз козгодуңуз. Ушул боюнча өзүңүздүн сунуш пикириңизди айтсаңыз. Туура айтасыз. Бүгүн бир топ коллегалар тарабынан да бул сунуш көтөрүлүп кетти. Ошонун катарында мына козголгон айыптоолор, козголгон кылмыш иштери боюнча көп маселелер айтылды. Бирок тилекке каршы ошол эле башкы прокуратура жагынан, ошол эле улуттук коопсуздук жагынан, ошол эле МВД жагынан эч кандай мындай реакция жок болуп атат да. Айтылып атат, мына бул жерде мародерство менен, ошол эле Бакиевтердин имуществосу боюнча, ошол эле башка жумуштар менен көп маселелер бири-бирлерге айыптоолор мына фракциянын башчылары, президенттин атына, биздин бир топ коллегалардын атына кылмыш иш козголду. Бирок ошол саясатта эле сезилип калды бизге. Же прокуратура бир сөзүн айтпайт, же ал кишилерди суракка чакырбайт. Бул баягы коомчулукта да бүдөмүк, баягы кооптуу абалды түздү да. Ошон үчүн мыйзам иштебесе бул эртең өтө чоң катачылык алып келет да. Анда эртең баарыбыз бири-бирибизди ушинтип эле жамандап, каалаган сөзүбүздү айта берсек, бул туура эмес болот да. Ошон үчүн мыйзамдын астына бирдей жооп берип, мен сунуш кылдым. Эмки жумада ушул органдардын баарын чакырып угайлы. Эмне болуп атат? Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошондой эле жогорку кеңештин пресс борборунда дагы жолугушуулар болуп жатат. Улуу Британиянын депутаты Баронесса Сьюти жогорку кеңештин аппаратынын кызматкерлери менен жолугушуп, анда тажрыйба алмашуу тууралуу сөз болууда. Сиздер күн тартиби программасын көрдүңүздөр. Саламатта туруңуздар.